Жашоодо казан аяк кагышат туртпай, ошол кагышкан учурда сиз өзгөчө бир кайсыл бир мүнөзүңүз менен таасир көрөсүзгө бир? Биздин үйдө негизи чын айтканда кагышпайт. Анткени мен өзү токтоо, мындай сабырдуу, мындан сеники туура деген принцип менен көбүнчө жеңип кетем да, ошонусу жакшы да. Турмушта казан аяк кагышат эмеспи? Ошол учурда жубайыңыз капаланган учурда көңүлүн кантип аласыз? Кейif салбыр. А сизчи? Көп деле урушпайбыз, бири-бирибизди жакшы түшүнүп. Түшүнөсүз. Жеңемдин көңүлүн кантип аласыз? Капаланып болгондо. Капаланып болгондо эмне? Кечирим сурап, шоколад дегендей. А сизчи? Мен ушу билбейм кандай кылбалам. Байкем тарынган учурда байкемдин көңүлүн кантип алдыңыз? Көңүлү? Тарынбайт эле да. Тарынбайт. Сизчи? Турбайм да. Эми жашоодо казан аяк кагышат эмеспи? Ошол учурда жеңебизди капа кылып алдыңыз, анча мынча. Ошо кантип кайра көңүлүн алдыңыз? Жакшы сөз айтып. Жакшы сөз айтып, Конечно. Байкеме жаккан кайсыл тамактар көп жасаганыңыз? Тамактын баарын жей берет, тандабайт.